болса бүт орысша кыргызча кылып мен орысчасын дагы жазып ленталарга бүт каерге болсо жөнөтүп коёмун. Сураны силер дагы ошондой лентага башкага каерде общий объявление кыла турган жери болсо TikTokко бар жогуна жөнөтүп койгула. Дүйнөдө бир да адам калбай буну уксун. Bir ayal baldarı öte jötölgönүнөн сироп от кашля берсе балдары ичпей неме кылбай укпай коюшкандан карабайсыңарбы кандай ой эми сүт ичет экен. Ошол сиропту сүткө аралаштырып сироп от кашляны сүткө аралаштырып 4 баласына бериптир. Кечинде жатарда берген экен. Эми сүттү ичип алат деп кош берейин деп. Эртең менен 4 баласы тең ошо бойдон уктап өлүк бойдон ойгон болуптур. Bir ayaldын 4 баласыны өзү билбестен захарлап өлтүрүп алыптыр. Карагылачы кандай адамдын башына кандай кайгыдагы түшүп болот экен. Азыр өзү аялам акылдан азып өзүнө келбей өлүм эмесине барып калыптыр акыбалына. Өзүнө келбей атат экен. Ошол сироп от кашляга сүт менен аралаштырып ичкизип коюптур. Сүттү ичет деп. Ошол айтышып атат жөнөткөндөр. Бардыгына кабар айткыла. Буну эч качан кылбагыла. Эч кандай дары, эч кандай сироп болобу же башка нерсеге баады саады чөптөн настойка, чөптөн даже кайнатмаларды эч нерсени сүткө аралаштырып бере көрбөгүлө балдарга. Захарга айланып калат экен. Өзү мен көп жылдар бери билемин. Сүт менен ковун эң ынжык, эң өтө начар тамак болот экен. Сүт менен ковунду ичсең же жесең сүт же ковун. Андан кийин 2 саат эч нерсе жебеш керек экен. Сүт менен ковун эч нерсени аралаштырып жешке неме ылайык көрбөйт экен өзүнү. Ковун менен сүт. Аны сүт ичсең же ковун жесең 2 саат ашказаныңан сиңип кеткиче эч нерсе жеп ичпес экен. Эми биз Кудай сактап дайым эле тойлордо бар жок аралаштырып сүт менен ковунду ичип жейбиз. Но тамак катары аны жегенде сүт ичсең деле ковун жесең деле 2 саат эч нерсе жебей ичпеш керек экен сиңип кеткиче. Эми Кудай сактап атат бардыгыбыз деле аралаштырып жеп ичип эле жүрөбүз. Вообще мүмкүн эмес экен. Сүт ичкенде, ковун жегенде 2 саат эч нерсе жеп ичпеш керек экен. Шуну дайым билип алгыла. Мүмкүнчүлүкчө эми окат менен аралаштырып жеп көнүп калганбыз. Андай кылсак деле отдельно дары-пары же чөптөн настойка ошондойлорго дары катары иштете турган эмне болсо чөптөрдөн кайнатма чайларгабы тем более дарыларга сүт менен ковунду эч качан аралаштырбагыла. Захар болуп калат экен. Эң ынжык нерсе болот экен сүт менен ковун. Сураныч. Ушул сөздөрүмдү мына аялдын өз балдарына өлүмүнө күнөөкөр болуп калганын каерге жөнөтүп неме кыласыңар телефондон бүт мени сөзүмдү жөнөтүп койсоңор деле болот. Ошо сүт менен ковун тууралуу дагы айттым. Бүт тааныш тууган урук ата эне керек болсо душман көргөн силерди жаман көргөндөргө эч кимге калтырбай TikTokко, WhatsAppка, Instagram бар жокко жүктөп салгыла. Бул кабарды дүйнөдө укпаган адам калбасын. Эч кимдин башына bunday